Запись экрана кетти, урматтуу мекендештер. Так, баштадык. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин эфирдин катышуучулары. Бүгүн бизде ушул жаңы форматта дагы бир эфирибиз болуп отурат. Бүгүнкү негизги тема ошо регистрация койдурушубуз керекпи Амина менен бирге, жана ошондой эле хозяиндын уруксаты керекпи деген суроолор келди комментарийде, Telegram каналда. Ошол Telegram каналдагы негизги суроого мен юристтер аркылуу жооп алып, анын жообун ошо Telegram каналга жүктөдүм. Мына азыр ошол нерсени азыр YouTube'дагы биздин Telegramда жок мекендештерге демонстрация экраны аркылуу көрсөтөйүн деп турам. Так, урматтуу мекендештер, мына ушундай жооп болду. Соответственно, кереги жок деп атат таштаганы. Эгер работа деп кирип келип 1 сентябрдан баштап Аминаны көчүрүп алып экспериментке катышкан мекендештерге регистрациянын кереги жок деп айтып атышат да. Мына ушундай жооп келди, официально бул жооп келди. Эгер таштаган болсоңуздар баары отказ келет деп атат. Андан кийин ошону менен эле бирге урматтуу мекендештер, мага личкага суроолор келип атат адамдардан, башкалардан суроо келип атат да. Анан мен жеке менин пикиримде мындай болуп атат да. Булар өйдөдөн власть жогору жактан буларга приказ берген министерствого ушул экспериментти өткөзгүлө деп, элдерге түшүндүрүү жүргүзүп жакшылап өткөзгүлө деген. Эми булар жанагы коркутуу методуна өтүшкөн дагы МВД. Бизди азыр коркутуп өткөзүшкө керек сөзсүз дейт да. Бирок эксперимент дегенди милдеттүү түрдө өткөзүш шарт эмес да. Мен посольствого да ушул суроону бердим, бирок посольство тилекке каршы так жооп бербеди. Салтанат, микрофонуңузду өчүрүп алыңыз. Салтанат, микрофонуңузду өчүрүп алыңыз. Бирок посольстводагы тилекке каршы именно ушул суроого жооп бербеди, бирок алар айтты милдеттүү түрдө депчи. Мен мындай түшүндүм, ким работа деп кирсе ал милдеттүү да. Жана ошондой эле дагы бир суроолор келип атат, ошол эки түрлүү регистрация болот деп атат да. Бирок 18.8-деги 9-пунктунда закондун жазылган, эгер по месту регистрация жашабаса, бул нарушение закона, выдворение болушу мүмкүн депчи. Бул жагы дагы бар. Ошол жерде эки ача пикир болуп атат да. Бул жерде менин оюмча эксперимент деген нерсе бул добровольно болуш керек дагы. Ар бир мигрант бул өзүнүн каалоосу менен катышыш керек. Анан бул жерде орто жолдо бул МВД же башкалар ошол экспериментти өткөзүү максатында өздөрүнүн приемдорун иштетиши мүмкүн. Мен аны жакшы деп да, жаман деп да айтпайм. Жаман десем азыр өзүбүздүн кыргыздар чыгат. Ичкен кудууңа түкүрүп атасың депчи. Жакшы десем баягы өткөзө албай аткандар, кыйналып аткандар дагы мени тилдеп башышат. Ошондуктан мен нейтралдуу пикирдемин. Бул жерде булар экспериментти өткөзгүсү келип атат, өздөрүнүн аракеттерин кылып атат. Ушул эле учурда урматтуу мекендештер, ар бирибиздин закон астында, мыйзамдын астында өзүбүздүн дагы укуктарыбыз бар ушул нерселерди. Эмне үчүн бул нерсени мен милдеттүү түрдө өткөзүшүм керек? Эгер бул эксперимент болуп аткан болсо, мен жөн эле кагаз регистрация менен жүргүм келет. Менин кожойкем ушундай коюп берем деп атат квартирасына деп айтканга укугуңар толук бар, урматтуу мекендештер. Бул суроону сиздер МФЦга барып или ОВМге барып, ал болбосо техподдержка, керек болсо прокуратурага чейин барып ушул нерсени айтканга ар бириңиздердин акыңар бар. Ошондуктан мен ушул эфирден пайдаланып айтып кетер элем, эгер кимде ким ушу Амина приложениянын жок экен деп туруп, ошол себептен протокол түзө турган болсо, протоколдун бир үлгүсүн сөзсүз алыңыздар өзүңөргөчү. Анан ошону менен обжалование кылганда юристтерге кайрылыңыздар. Юристтерге кайрылып, уну обжаловать кылса болот да. Мунун мыйзамдуу жолу бар. Эми бул нерсе аябай кыйын, туура билем. Азыр комментарийге жазышыңар мүмкүн. Андай, мындай, болбогон нерсени айтпа, тияк бияк депчи. Мен аны туура эле түшүнөм. Кыйын, чынында кыйын. Россияда чынында биздин укуктар корголот. Бирок бул мыйзамда бар нерсе да. Ошону мен айтып коюшум керек. Билбегендер бар да мунучу. Билбегендер бар, ошолорго айтып коюшум керек. Мүмкүн булардын тааныш билиш жакшы юристтери бардыр. Кээ бир биздин эже карындаштар уборка кылганда дагы ошол юристтердин офистерин уборка кылып калышат экен. Алар адвокаттардын офистерин уборка кылып калышат экен. Ошолордон кеңеш алып калышат кээде. Мүмкүн алар мына жардам тийип калар да. Ошол максатта мен ушуну айтып атам. Амина бул эми милдеттүү деп айтып атат. Милдеттүү кылганга аракет кылыңыздар. Эгер эч эле болбой жаткан болсо, анда беркинде регистрация кылганга деле тоже акыңар бар да. Бирок Света Тургунбаева деген биздин мекендешибиз ошо Telegram каналга таштап атат жанагы үлгүсүнү.
бул жаңы жаңы образец, жаңы форма экен бул. Регистрациянын формасын көрсөтүп атпайбы? Ошол форманы өзүм да карап чыктым. Сайтка кирип, туура ал ошо регистрациянын э, формасы жаңы бул такталды. Үнүм угулуп атабы? Бактыяр аке, үнүм угулуп атабы? Ооба, угулуп атат, угулуп атат. Все отлично. Форма чындап эле ошондой. Ал жерде чындап эле келгендеги деп жазыптыр бир графа, и астында место фактического проживания деп коюптур да. По закону деп жазыптыр. Бул эми жанагы строительдерде иштегендерди может эске алгандыр. Бага юр адрес деп коюшат го, общага кылып беришип жанагы вагончиктерден. Может ошоларды эске алып жасагандыр, билбейм. Муну мен түшүнбөдүм. Мен бул суроону дагы ошол элчиликке жөнөтөм, Кудай буюрса. Элчиликке жана юристтерге жөнөтөм, жана буга дагы так жооп алганга аракет кылам. Ошол. Бул боюнча ошол именно регистрация кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген суроолор болуп атат эки кача. Определенно бир акыркы так жооп айта элек, себеби кээ бир УФМСтин сотрудниктери, алар ошентип экөө тең керек болот. Эми бул жагына эки регистрация болот. Бирөөсүнө ошол для МВД дептир, для регистрации Амина, а бирөөсү бумажный для ФМС дептир. Түшүнбөй для этих налоговых башка нерселер үчүн ошол керек болот. Чынында налоговыйдан дагы ушундай суроолор келип атат. Налоговыйлыктагылар чынында регистрация кыла албай атабыз. Биз силерди кайсыл адреске регистрация кылабыз деп баштары катып түшүнбөй аткан учур. Мындай болушу толук күтүлгөн, мындай болот. Себеби бул эксперимент деген аябай бир чоң бир өзгөрүүгө эксперимент жасалып атат да бул жердечи. Мындай чоң бурулуш да, мындайча айтканда. Майнеси жагынан ошол регистрацияда эле нерсе, бул деле уведомление жөнөтөт, только кагаз түрүнө жөнөтүп үйрөнүп калганбыз, кагазга көнүп калдык. Эми мына цифровой мир дегендин келип атканы ушул урматтуу мекендештер. Бул нерсени которуп өткөрүп кетүү өтө кыйын болот. Эксперимент ушундай жүрүп атат, өз нугунда жүрүп атат, өздөрүнүн методдору менен жүрүп атат да. Биз Россияда мейманбыз бардыгыбыз, эми булардын айтканын аткарышка милдеттүүбүз. Закондуу түрдө колубуздан келсе закондошолу, колубуздан келбесе анда ошолорго баш ийип, аткарып, анан бере турганын берип, кыл дегенин кылып жашап иштешибиз керек. Мына ушундай жашоо урматтуу мекенештер. Эми суроо жооп кетели Кимде, давайте эфирдегилер, кимде кандай суроо бар? Микрофонду жандырып сүйлөй бергиле. Гүлбарчын, Бактыяр, Салтанат, Гүлзада, Мадалиев, ким? Бардыңарга там микрофонуңарды жандыргыла деп бердим. Болотбек, Сурооңор мындай суроо бар да. айтыңыз. Организацияда турабыз, анан кийин мынау Амина боюнча ушул немеге койсок боло береби деген. Ушуну кандай кылат? Жашай турган жерби өзү ал жер? Жашаган шарт барбы? Организацияда да, бизнес центр. Шарт барбы? Жашаган. Шарт бар, баардык нерсе бар да эми. Жашаганы шарт боло турган болсо, уруксат болсо жашаганга, аны таштай бересиздер. Эгер жашаганга шарт жок болсо, уруксат жок жерде жашаган болсоңор, анда проблема ошол аренда берген ишканада болот. Бизнес центр эми нежилой ошого проблема кылбайбы дейм да. Ошо проблема болушу мүмкүн. Текшергенде гана бирокчу кийин. Ошону эске салып коеюн. Кийин мисалы үчүн текшерип келип калса сиздерди, ФМС басып, же бирөө жазып, жалып жазып, ушундай кылган болсо, ошондо келиши мүмкүн. Эми жалып организация ошол өзү болбаса, организация жазбаса керек. Организациянын жанында жашагандардын эми билбейм, маловероятно бирөө жазышычы негизи. Бирок Аминага ушуну регистрация кылып койсо боло берет да. Боло берет. Боло берет. Амина любой адрести кабыл ала берет азырчы. Четко. Булар да эксперимент, булар азыр не жилой деп бөлө албайт жердичи. Кирген жери эмне болуп, регистрациясы жок болсо, мен ойлойм жөн эле өтүш керек да. Посольстводон мага мындай деп жооп беришти да. Эгер регистрациясы бар болсо, жасабай эле койсун деп жооп беришти мага. Регистрациясы бар болсо, жасабай эле койсун. Регистрация пока бар, ал барыбир ал жактан өтпөйт дейт. Подтверждение болбойт дейт.
Пока регистрация ноябрга чейин бар. Подтверждение болбойт дейт ал жакта. Ошондуктан бир аз проблема болушу мүмкүн деп атат да. Регистрация болушу мүмкүн, бирок ал жактан подтверждение болбойт деп мага ушундай деп айтышты. Себеби регистрация срогу бар. Ошол срогу бүткөндөн кийин дагы 30 күн бар экен убакытча. 30 күндөн кийин анан кийин сиздер аракет кылсаңар болот дейт ошо. То есть 30 күннүн ичинде срок бүтөт, мисалы үчүн 15 октябрда бүттү. Сизди даже 15 ноябрга чейин аминаны скачать этип, изучать этип, өчүрүп көрүп, геолокациясын жандырып, өчүрүп, удалить этип, кайра жандырып, кыскасы ошого убакыт, ошого силерге бир 30 күндөй убакыт берип атат да. Мына ушундай. Майлы көз салып турабыз го дагы. Мгм. Мен эртең бүрсүгүнү посольстводон бир посольство тууралуу видео чыгарайын деп атам. Посольство тууралуу видео тартайын деп турам. Ошол видеодо дагы көп нерсени айтабыз. 10 мүнөттө эгер көрүүчүлөрдө, катышуучуларда суроо жок боло турган болсо, анда комментарийлерге жооп берип коеюн. Ол ушул эң самый главный суроолорго. Трудовой договор керекпи, керек эмеспи? Трудовой договор керек. Как и мурункудай эле бул требованиялар калды ошол бойдон эле. Ошол бойдон эле калды. Основание ошо трудовой договор болот. Трудовой договор жок болсо проблема болот. А мен ага катышкандар боюнча деле ошол эле. А мен ага катыштым, трудовой договор кереги жокпу деген жок. Керек. Сөзсүз түрдө. Печать бастырганда булар ошо трудовойду карашат. Эми карабай эле басып койгондор деле болот, билбейчи. Проверка данных көп болуп атат деген суроолор келип атат да, көп суроолорчу бул жерде. Эми приложение жаңы, урматтуу мекендештер. Бир ай болду, бир айда болду элек да. 10 күн болду приложение иштеп баштаганына. Бул али иштеп башташына дагы где-то бир 6 айдай убакыт керек да. Булар азыр программисттер карап көрөт. Өзүм деле түшүнөм, айтчы. Мен билем бул приложение кандай түзүлүшүнчү. Мунун коддорун жазып чыгат. Анан биз азыр биз эксперимент кылганда ошибкалар көрүнөт да. Анан ошибкаларды кайра коддордун башынан жазып чыккан дагы убакыт керек болот. Азыр ушинтип отуруп где-то 6 айдан кийин бул программа бир аз стабильно иштеп башташ керек да, бир аз. Полный эмес. Бир жылдан кийин уже полный иштеп баштайт Кудай буюрса. Ошондо анан могу ошол данные деген нерселер проблема болбойт сиздергечи. Тезден өтө баштайт да. Или вообще отмена кылып салат. Болбойт экен депчи. Реестрдегилер, урматтуу реестрде эмне болду деген урматтуу мекендештер, 10 бүттү уже. Реестрден чыгуу мөөнөтү Telegram каналга мен тилекке каршы таштап, мага бир сообщение келди эле, ошол жөнүндө таштап коеюн. Регулировать эткени барып аракет кылыңыздар. Мүмкүн болушунча аракет кылыңыздар. Реестрден чыккан жеңил жанагы нарушениялер болсо чыгарышы керек аларчы, выдворение кылбай элечи.